Balance Cage аркылуу акчаны Faberlic компаниясына которгонду үйрөтөм. Биринчи сиздерде сөзсүз түрдө номериңиздер Beeline аркылуу Balance Cage'ге регистрация болуш керек жана сиздер приложение аркылуу гана бул төлөмдү которо аласыздар. Кайталайм, номериңиздер Beeline гана болуш керек. Анда эмесе биз баштасак, Balance Cage мага өтө ыңгайлуу экен. Терминалга барып күтпөйм, очередь күтпөйм. Болгону жөн эле единица салам дагы үйдө олтуруп көптөгөн услугалар менен колдонсом болот. Анын бири бул Faberlic. Кирип көрсөк, другие деген раздел турат. Ошол другие деген разделга киресиздер. Киргенден кийин Faberlic деп турат. Faberlic'ти ачасыздар. Бул жерге лицевой счет деген жерге өзүңүздөрдүн регистрационный номериңиздерди жазасыздар. Мен мисалы өзүмкүн жаздым. Мисалы мен бул жерге 100 сом которуп көрөйүн. 100 сом болсо дагы, 50 сом болсо дагы бул жерден услуга, процент эч нерсе алынбайт. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн каражатыңарды карап коюшуңуздар керек. Канча сом бар счетуңарда, ошого карата которсоңор болот. Мисалы, бул жерге абоненттин регистрационный номерин алдында фамилиясы чыкты. Оплатить дегенди басасыздар дагы. Оплата болгондон соң сиздер спонсоруңуздарга сөзсүз түрдө скриншот кылып жөнөтүп коесуздар.